Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчү, эфирде 5-бешөө. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн маданият тармагы боюнча кеп кылалы деп турабыз. Анткени маданиятка маани бербесек, бүгүн коомчулуктагы болгон жаман нерселердин бардыгы дал ошол барып маданиятка же маданиятсыздыкка барып такалат экен. Ал эми мамлекеттин өнүгүшүнө дал ошол маданият чоң өбөлгө түзөт, эгерде аябай жакшы көңүл бурсак. Мен адегенде бүгүнкү конокторум менен тааныштырып алайын, андан кийин кеп учугунулайбыз. Мен оң жагымдан баштайын. Табани Кожоярова, Кыргыз Республикасынын маданияттын эмгек сиңирген ишмер, музыка мугалими. Темир Бирназаров, кинорежиссер. Үмүт Телегенова, маданияттын мыкты кызматкери, Абылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти. Азамат Жаманкулов, мурдакы маданият министри. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Биз маданият жөнүндө кеп кылбасак, деги эле маданият деген эмне, маданият деген ким, маданияттуу адам кандай болуш керек дегенди биз элибизге кайрадан айтып бербесек, бүгүнкү учурда бир топ баягы алешем окуялар болуп кетип атат. Эмне үчүн бүгүн сиздерди чакырдык? Адегенде мен ушул кечеги окуянын башынан баштайлы, андан кийин ар жагын биз анчалык майдаланып кетпей эле бир маданияттын негизги көйгөйлөрүнө кирели деп турабыз. Чырдын баш эмнеден чыкты дегенде эле бүгүнкү кептин баш эмнеден болуп атат? Жанакыл секирип ырдаган ырчылар жана уя сөздөрдү айтып коюп, бүгүн коомчулукта бир топ сөздөр болуп атат да. Анан мен аларды маданияттуу адамдар деп эсептебей калдым, анткени себебин анан кийин айтып берем. Ушул жөнүндө азын ойлоп биринчиден бир көз карашыңыздарды айтыңыздарчы, андан кийин башка темага өтүп кетебиз. Кандай дейсиз? Туура айтып атасыз. Бул өтө жат көрүнүш биздин элибизге, биздин менталитетибизге. Маданияттуу өкүлдөрү, маданияттын өкүлдөрү өздөрү биринчиден өтө бийик маданияттуу адамдар болуш керек. Анткени биз коомго күзгүбүз. Бизди карап турган эл, булар суктаныш керек да. Анан мен ойлойм, бул мына келе жаткан өсүп өнүп чоңоюп келе жаткан келечек муунга абдан чоң таасири бар. Өтө жаман таасири күчтүү. Эми Россия чыгыштын, батыштын маданиятына сугарылып атабыз. Туура, мына 30 жылдан бери биз сугарылып бүттүк. Ар кандай татуировка же болбосо, муну мен ойлойм, криминальный субкультура депчи, мындай жаргондорду айтышат. Азыр мектептен деле ушулар башталган. Бул өтө чоң көйгөйлүү маселе. Бул биз маданият менен тилибизди өтө бекем кармабасак, теги балдардын жоруктарын жаман деп эсептейсиз? Мен ойлойм, биз азыркы маданият министри Нуржигит Кадырбекович абдан туура кадам жасады. Эгер бул кадамды жасабаса, бул кетиш керек отставкага. Абдан жакшы баа берди деп ойлойм. Кандай дейсиз? Биз биринчиден демократиялык өлкөдө жашап атабыз азырынча. Бул жерде бирөөнү тыйганга, мындай бир кандай десем, сөз эркиндиги деген бар, өзүн алып жүрүү эркиндиги деген бар да. Ошондой биз мыйзамды кабыл алганбыз. Муну буза албайбыз. Ар бир адамдын өзүнүн укугу бар. Туурабы? Анан мындан жаман нерселер көп. Мисалы, көчөдө денесин сатып атат. Интернетте ачсаң андай нерселер толтурат. Мунун башаты биздин улуттук идеологиянын жоктугу. Анан бул жерде жалпылап маданият деп атабыз да. Бул жерде саясий маданият деген бар, тигиндей маданият, мындай ар кайсы тармактын өзүнүн маданияты бар да. Бул жерде туурараак айтсак, тарбиясы жок, же болбосо өзүн алып жүрүү этика деп айтсак туура болот да. Бале. Анткени ошол жалпы маданият деп айтканда биз деле маданият эмелеринин баарына тийип атат. Жанак балдардын тарбиясы жок. Ошондой деп айтсак, же тарбиясы бар болот. Жеке адамдардын өзүн алып жүрүүсү деп айтсак болот. Тарбиясына. Этикасы жок. Этикасы да. Анан бул дагы ошол батыштын, башка мамлекеттердин бизге келип аткан таасири. Бул анткени биздин ошол улуттук идеологиясынын жоктугунан ошол идеология бизге басым жасап атат. Туурабы? Мына мисалы бир нерсени айтам. Бизде театрларда, кинолордо, театрларда биринчи кезекте классика деп Шекспирди коебуз, туурабы? Малерди коебуз. Башка өлкөлөрдүн маданиятын чыгармасын алып келип өзүбүзгө таңуулайбыз. Биринчи Американы кынап келебиз. Аларды биз классика деп аябай мындай жогору баалап ошолорду таңуулайбыз да. Тилекке каршы
биздики калып калат. Ар бир чоң өлкө өзлөрүнүн маданиятын, өзлөрүнүн идеологиясын таңуулаганга аракет кылышат. Темир мырза, сиз жакшы айттыңыз, бирок азыр идеология боюнча азыр айталы. Биринчи жанагы теманы бүтүрүп алалы. Сиз андан кийин айтасыз ошону. Жанакы секирген ырчылар жөнүндө айттыңыз. Эми мен эң биринчи бул жөнүндө айта кетсем, бул абдан туура эмес көрүнүш. Мына ушул жерде Советтер Союзунун балдары отурабыз. Биз кичинекейибизде мектептеримдер кандай тарбия алганбыз. Бизден мурдагы муундардын бүгүнкү күнгө чейин ошо тарбиясы бар да, мисалы үчүн. Анан 90-жылдар келип, кыйын жылдар болуп, ошо жан дүйнө табитине, жан дүйнө азыгына көңүл бурулбай алган канча деген жылдар өтүп кетти. Ошо жылдарда канча деген муундар өсүп чоңойду. Мына бүгүнкү күнү ошо муундардын, ошо маданиятка бул кандай десем, маданиятка биздин мамлекетибиз көңүл бурбай калгандыкы, балдарды тарбиялоо тарабына көңүл бурбай калынгандыкы бүгүнкү күнү биз ошонун үзүрүн көрүп жатабыз. Булар дагы жөндөн жөн эле чыга калып эле ушундай боло калышкан жок. Буларды дагы муундар тарбиялады, буларды да тегереги тарбиялады, буларды дагы мамлекет тарбиялады, буларды дагы болсо ошо тегеректе көрүнүштөр тарбиялады. Эмнеге мамлекет, биздин мамлекетибиз, мисалы үчүн ошо мектептен баштап, Советтер Союзунда керек болсо бала бакчаданбы, мектептеби, ар бирөөнүн өзүнүн бир идеологиясы бар эле. Адам мындай болуш керек, мындай болбош керек деген. Ошондой чектердин көптөрүнөн бүгүнкү күнү кол жуп жатабыз. Идеология жок бизде. Ошо дагы болсо бүгүнкү көрүнүшкө алып келип атат. Туура, бул дагы болсо, ошо Курал Чокоев болобу, же дагы башка болобу, ушундай адамдардын жан дүйнөсүнүн кедейлиги, өзүнүн эмне кылып атканын түшүнбөй аткандыгы. Мисалы үчүн мен ошо өзүмдүн сыйлыгымды тапшырып салат элем деп ушундай интернетте окуп атам да. Бул дагы болсо, бул баланын акылынын астыгы, ушу тарбиясынын тардыгы жөнүндө, тарбиясынын тардыгы жөнүндө көрүнүш да бул дагы болсо. Бирок мен дагы бир жолу айтып кеттим, биздин татыктуу муун тарбиялаш үчүн бир гана адам өзү издениш керек эмес. Ошого мамлекет дагы, тегерек дагы өзүнүн бир иш аракетин, эмгегин салыш керек. Азамат, жакшы, бали. Азамат мырза, сизге аябай азыр көп сөз болот азыр. Эми бул эки жигитибиздин долбоору мен абдан туура эмес көрүнүш деп эсептедим. Абдан көп талкуулап атат бүгүнкү күндө. Эми мындай диагноз койсок бул көрүнүшкө, бул туура да. Туура ооба. Туура. Каят Пиримбердиев дагы, Курал Чокоев дагы экөөнүн тең мен мындай жашоодо тааныйм. Андай балдар эмес. Андай сөздөрдү сүйлөгөн балдар эмес. Андай нерселерди жасаган балдар эмес. Булар хайп кылды. Бирок ТНТнын бүгүнкү күндө эң популярдуу болуп аткан, атагы чыгып аткан программаны туурайбыз деп, ошондой деңгээлге чыгабыз деп, ошону туурашкан. Бирок ал жерде эми ал передачанын ичинде, программанын ичинде юмор бар да. Бул жерде эч кандай юмор жок. Адамды шылдыңдоо, денесин шылдыңдоо, көрүнүшүн шылдыңдоо, ошонун баардыгын уят сөздөр менен коштоо болду. Мен ойлойм, коом абдан туура талкуулап атат бүгүнкү күндө. Мындай программаларды биз YouTube болбосо дагы башка жекет каналдарды дагы койбош керекпиз, анткени маданият адамдары бул эжекебиз айтып кетти, коомдун күзгүсү. Аларды карап турган жаштар бар, артында көптөгөн. Жанакы министрдин эмесичи, приказы сыйлыгын алып койгон, чоч белгисин алып койгон. Туура эмеспи? Эми бул жерде эки жактан караш керекпиз. Менин оюмча, мен жеке оюмча, коомго жасалган бир продукт болду. Коом ага карата өзүнүн баягы кадамын жасады, аны талкуулады. Жазасын дагы коом берди деп. Маданият министрин бүгүнкү күндө бир чети мен министр катары түшүнүп атам, өтүп кеткен министр. Анткени коом талап кылат да, министрликти жазаласын деп. Бирок мен мындан ары да айтып кетет элем, мындай көрүнүштөр Курал Чокоев менен эле Кайрат Пиримбердиев деле эмес, мындай көрүнүштөр абдан көп бүгүнкү күндө. Анын баардыгын Маданият министрлигине келип жазала дей берсе, анда Маданият министрлиги только жазалоочу орган болуп калат да. Ошондуктан Маданият министрлигин жазалоо боюнча биз сунуштарды бербесек, Маданият министрлигинин алдында көптөгөн башка жакта дагы иштери бар. Азыр бүгүнкү күндө бул иштер менен, интрига менен, ушундай маселелер менен кечке алектенип калса, анда ошондой министрлик айланып калат да. Ошондуктан мен каалоом эле Маданият коомго берилип аткан
продукт болгондон кийин коом өзү жазалады. Андан тышкаркы жазалоону мен ойлойм кереги жок деп. Айтыңыздарчы кыска эле ушул маданият министрлиги берген сыйлыгын кайра алып алганы андан кийин мен айтайын. туурабы туура эмеспи? Туура. Сизге Туура. ошол сыйлыкка муктажбы? Өзүңөр элестетип көрсөңөр, мына мен эмгек сиңирген ишмермин да, мына. Мен ага муктаж деле эмесмин, мына. Вот мына мен эми баягы капа болушпасын, мен кесиптештерим да. Бул Союздун учурунан калган эле бир нерсе да. Мындай да, мындай мен эми айтып берейин. Ошол Союздун учурунда бул маданияттын кызматкерлери, жазуучулар, актерлор, тиги режиссерлордун баары тең ошол Союздун учурунда коммунисттик идеологиянын жоокерлери болду. Сыйлыкка жетеленип калган, Анан ал сыйлыктын аркасында, мен кое туруңуз. Ал сыйлыктын аркасында эмне турчу эле? Квартира турчу. Машина турчу. Дача турчу. Эссентукиге барып, эс алып келгенге путевка турчу. Азыр пенсияга кошулат да. Азырбы? Жок, кошулбайт. Мораторий коюлган. Бар. Ана мына мен жакшы экен анда. жаткан баягы күнү. Ана баягы күнү алып кел, Жасулгаң дегенде иштеп жүрүп араң таап алдым да. Барып анан эметсем 1000 сом бу бирдемесин кошулат экен. Анан таң калып калдым депчи. Анан бул эми билбейм, бул Союздун учурунан келаткан бул нерсе да. Анан азыр мисалычы, ошол эле көп белгилүү инсандар бар. Мисалы Гүмөндөр Байкенч, Гүмөндөр абыл. Далайга чейин эч эмес жок жүрдү, бирок элдин урмат сыйына татыктуу болду. Мисалы мен бир кирсем, барсам, мени тиги эл артисти же заслуженный экенсиң төргөт дебейт. Биринчи айтат, кайсы жана кинону тарткан, молодец дейт жесөгөй. Ушул эч качан элдин урмат сыйына сен народный же заслуженный деген званиянан алып алып, анан урмат сыйына татыктуу болбойсуң. Сен ишиң менен татыктуу болосуң. Туурабы? Ошол ишиңизди сиз ишиңизди баалаш керек да, өкмөт, туурабы? Сыйлык боюнча айтып койсоң болобу? Мен баягы жумушка келишкенден кийин эле сыйлык боюнча маселени көтөргөм. Эң чоң көйгөй маданият министрлигине бул сыйлык маселеси. Талашуу, Эң көп келген киши сыйлык маселеси. Анан ушунча ойлонуп отуруп бүгүнкү күндө бир жыйынтыкка келип атам. Бул сыйлыктардын иерархиясын жоюп салыш керек да. Эмгек сиңирген, андан кийин элдик, андан кийин эл артисти дегендердин баардыгын иерархия болуп отуруп, мындай да жыл сайын берилет бул сыйлыктарчы. Анан жыл сайын элдердин баардыгын документтерин алып келип тапшырат. Аны комиссия карайт, биздин комиссия, андан кийин президенттин комиссиясы карайт, анан президент тапшырат. Ошол кароону бүгүнкү күндө ошол кароо процедураларын баарын жоюп салыш керек. Мамлекетте өзүнчө бир комиссия, сырдуу комиссия, ал коомдо жасалып аткан эң жакшы иштерди өздөрү карап, өздөрү баалап, анан чакырып бериш керек да. Качан гана адам өзү документ алып келип тапшырганда, бул үмүт экен да. Алып келип тапшырат да, анан үмүт өтө берет да, качан берет болду экен мага. Кечке министрге келет, качан бересиңер, эмне кыласыңар, каралдыбы, каралган жокпу, президенттен өтүп атабызбы, өткөн жокпузбу деп кечке үмүт кыла берет. Анын ордуна иштесе, анан коомчулук өзү баалап, анан бир сыйлыкты берип койсо. Пара да берет да ошого баягы. Ошондой да. Моуну алып туруп мага сыйлык. Документ бергенден кийин ошондой да башталат. Жерим өткөндө мен Фейсбукка жаздым. Мындан ары ошол сыйлык сурагандар, наам сурагандар Фейсбукка чыгаргыла. Коомдун эмесине талкуусуна салгыла. Ишин бүт баарын ошол шайлаш керек экен да. Азыр смартфон бар, каалаганда шайлоо кылып койсо болот экен. Негизи эле ушул сыйлыктардын кереги барбы? Вот берди бүттү. Андан муктаждык деле жок. Мен өзүм отказ бергем. Мындан 2001-жылы Эрнис Абжапаров экөөбүздү, Эрнис экөөбүздү эмгек сиңирген ишмер дегенге көргөзгөндө экөөбүз вечерге атайын эме берип отказ бергенбиз да. Кийин анан 2016-жылы мага съемкада жүрсөм эме болду деп ыйгарып коюштур. Азыркыга чейин Эрнисти ошону сыйлык дегенде эле уй алып кетем, тияка бияка башка темаларга буруп эме болуп калды, атайын. Эми мен айтайын, сиздердин да сөздөрүңүздү токтоңуз, ошо сиздин да айткан сөзүңүздү токтом. Сиз министр болуп келгенде ошо сөзүңүздү чын эле биз дагы укканбыз, эң биринчилерден болуп ушул талабыңызды айткансыз. Бирок мен бүгүнкү күнү бул нерсени туура эмес деп эсептейм. Муну мен сизге да айтамын, бул нерсе туура эмес. Советтер Союзунан бери келаткан ушундай адамдын эмгегин баалап бир деңгээлден экинчи деңгээлге, экинчиден үчүнчүдөн төртүнчү система кылып эмгегинин чыгармачылыгын өсүшүн баалаган бул эң туура система. Эң туура система. Бүгүнкү күнү эмнеге момундай чыр болуп кетет? Эмнеге бул байкебиз мага сыйлыктын кереги жок деп атат? Анткени маданият министрлигинде кандайдыр бир туура эмес көрүнүштөр көп болуп кеткен. Мисалы үчүн профессионалдар эмес, любительдер алып калган. Мына бүгүнкү күнү канча деген любительдер ошол сыймыктардын нээси болуп атат. Эмнеге
музыка тармагында до деген нотаны билбеген, до деген бул а деген тамга тамганы билбеген адамга заслуженный артистти берип атасыздар. Сиздин дооруңузда берилди ушу. Кайрат Пирмбердиев мисалы үчүн. Мен доорум берилген жок, Кайрат Пирмбердиев. Мага чейин берилген. 3 жыл баштабы? 3 жыл башта берилди. Менин Анан оюмча эми болуп туруңуздар. Дагы ошондой болуп далай ошондой көрүнүштөр болуп атат. Бүгүнкү күнү алар эмне болуп чыгып атат? Алар жеңил берген нерсени жеңил колдонуп атышат. Жеңил колдонуп атышат. Мисалы үчүн мен 20 жылдан ашып калдым. Опера жана балет театрында эмгектенип аткам. Менде болгон далай солисттер бар, музыканттар бар, балет тармагында иштеген адамдар бар. Алардын эмгектери бааланыш керек. Биз керек болсо жок дегенде 12 жылдан окуйбуз. Андан кийин аркы жактарга барып магистратурада эгерде мүмкүнчүлүк болсо, финансовый тармак туура келсе, ошол жактан дагы билим алганга аракет кылабыз. Андан тышкары биз күнүгө өзүбүздүн ошо чыгармачылыгыбыздын үстүндө иштеп, өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды күнүгө дагы болсо тегерибизден билим алып иштейбиз. Мисалы үчүн эгерде ырчылык катары айтып кетсек, мына бүгүнкү күнү ошого маданият министрлиги да бир сыйра берип кетишти өзүнүн таасирин. Анткени маданияттын мыкты кызматкери дегенди таптакыр ушуга ылайыктуу эмес адамдар, жайнагандар алып кетишти. Ошондо мен айтайын. Мен бир жылдары концерт берип атсам, мага бирөө чалды. Сиз маданияттын мыкты кызматкерисизби деп. Анан ооба десем, анда ушу сиздин концертте бирөөнү сыйлабайлыбы деп. Анан мен да сүйүнүп кеттим да. Менин концертимде ушу мен да өзүм концертиме жалаң профессионалдарды чакырамын. Кандай жакшы болот эле эгерде менин концертимде бирөө ушул сыйлыкты алып калса деп. Анан 5000 сом бериңиз дебеди. Ок. Ким сурап атат ошо? Ким сурап атат ошону? Деп мен чалсам, телефонду өчүрүп, таптакыр жоголуп кетти ал адам. Көрдүңүздөрбү? Бул деген мисалы үчүн Россияда бизден бир Кулеш деген бизнес-солистка Россияга кетти. Ал маданияттын мыкты кызматкери экенсиз деп ага зарплатасына кошулат экен. Бул дагы болсо мамлекет ошону ушу адам ушул деңгээлге жеткен турбайбы деп эмгегин баалап атат. Сиз туура айттыңыз. Бизде маданияттын мыкты кызматкери эч кандай тыйын албайт. Анан ошол мына сиздин сыйлык боюнча эмгек сиңирген артистке 25% айлыгынан кошулат. Эл артистине 50% айлыгынан кошулат. Бул айлыктардагы бир 8, 9, 10 миң. Бул керек болсо ал үй бүлөсү эмес, өзүнүн жанын бакканга жетпей калат да. Советтер Союзунун маалында опера жана балет театрынын солисттери 200 сомдон ашык айлык алышкан. Ал кезде бул эң чоң айлык экен. Таланттары жакшынакай болуп, өзүнүн чыгармачылыгын көрсөтө алган, талантын таңазалай алып турган адамдарга үй берилчү, квартира берилчү экен. Эгерде бир жака конкурстарга жиберсе, кийимдерин тиктирип беришкен. Ушулар кем болуп калбасын деп, керек болсо алтын болобу же башка эмеде болобу ушу украшенияларынан бери аял заттарга мамлекеттин эсебинен жомокта бутайм турабы. Азыр ушу жомоктой болуп атат, бирок ошол кезде мамлекет кандай гана маданият адамдарын сыйлачу экен. Бүгүн керек болсо маданият министрлиги ошентип сыйлабай атат. Канча деген маданият кызматкерлери биздин документтерибизди биз алып барып атабыз. 20 жылдан элге таанылып, эл бизде сиз эмгек сиңирген артист да, сиз эл артист да деп мисалы менден сурашат. Мен андай наамым жок. Бирок мен канча жолу документтерди мен да алып баргам, мага окшогон адамдарды алып барган. Негедир таптакыр ушу биздин профессияга эч кандай төл келбеген, образованиясы жок, биздин профессияда кымындай четин түшүнбөгөн адамдарды маданият министрлиги маселе дал ушунда турат. Биз ушул арманды айталы дегенбиз, ушул арманды айталы дегенбиз. Бул туура эмес көрүнүштүн арты мына бүгүнкү биздин ошо маданияттын мыкты кызматкерлиги, эмгек сиңирген артист деп мисалы үчүн Кайрат Пирмбердиевдин мен ал жакшы бала, бирок анын эч кандай билими жок. Кандай себептен ага бул звание берилип калган? Кандай себептен? Мынакей бул бирөөнүн өзүнүн жобосу бар да, маданият министр кызматкери деген мынча жыл иштеш керек. Эгерде эл артист болсо, эмгек сиңирген артист болсо мынча жыл иштеп, мынча жыл өзүнүн эмгеги жугуш керек, эмгегин киргизиш керек деп. Кыска кыласыз. Ойду кыска айтпады. Азыр эле айтып өттүк, тиги Азамат экөөбүзчү ушуну жоюп салсак депчи. Анан мынакей Элмирайым өзү бизге үмүт кечирип коюңуз. Өзү үлгү катары бизге көргөздү да. Мына ушундай эгер заслуга жанагындай наамдар болсо ушундай сөз чыгат беле азыр? Чыкпайт эле.
Азыр мынакей Үмүт айым аябай нааразычылыгын айтып атат. Жетпей калды, мага бербей койду деп. Ошонун кереги бар беле? Жок. Элдин баары нааразы кылбай, нааразы кылбай. Ал сөз чыкпайт эле эгер ушуну Жок, жоюп койсок, анан бул киши айтып атат Союздун учурунда деп. Союз кулаган, Брежнев өлгөн, Оми кеткен, биз башка системада азыр жашап атабыз. Америкада бир Оскар деген сыйлыктын коюш керек экен, ошону алмай калыш керек экен Ал да. системада адам алдын көздөй, жакшылыкты көздөй умтулуш керек да. Эмне үчүн Советтер Союзу ураганда эле биз ак көздөй кетишибиз керек. Анан жок, көрүп турсаңыз, мындай болуп атат да, мен мисалы үчүн сыйлыкты баалаган адамдардын катарындамын. Мисалы үчүн бизнес-алистерге сыйлык бергенде алар кадимкисиндей ачылышат. Алар кадимкисиндей элгүү келет аларгачы. Алар мурдагы адамдардан казалатып, жакшынакай болуп чыгармачылыгын дагы далай тараптарын ачышат да. Мынакей Манас ордени бар бизде, билесиң, Манас ордени бир да Манасчыга берилген эмес. Мстислав там тиги бу деп жүрөт, Сороско берди. Бул эми күлкү да булчу. Бизде бул эми баягы мындайда ашык баш интриганы жаратат маданият министринде. Эгер адам өзү коомго керек болсо, анын чыгармачылыгы керек болсо, ал званиясына эле карабайт. Ким Үмүт айым туура айтып атат, колдоо керек, бирок башкача формасы менен. Ал заслуга тиги эмес, башкача же разовый, бир жолку, коомдун атынан ушундай нерсе. Үмүт айымдын айткан сөздөрү мындай да. Мамлекет тараптан бүгүнкү күндө чыгармачыл адамдарды эч кандай колдоо боло элек. Кичинекей айлык менен гана колдоо болуп келатат. Кичинекей айлык менен эч нерсеге жетпеген. Анан бир эле колдоо бар бүгүнкү күндө, ошол сыйлык. Кичине стимул берүү. Анан ошол эгер чоң бир колдоо болсо, үйүн алып берип атса, айлыгы эң чоң болсо, баардыгы жетип атса, ал сыйлыктын деле бүгүнкү күндө кереги жок эле. Демек, ошол сыйлыкка жетиш үчүн, мисалы үчүн, эгерде биздин тармакты ала кетсе, үй тармагы болобу же башка жарнама тармагы болобу, сиздин сыйлыгыңыз барбы деп эң биринчи ушул маселе. Ошентишет, ал дагы бар да. Көрдүңүзбү, сыйлыктын кандай өзүнүн орду бар. Айтып атканым туура да. Демек, мына ушул проблемалардын баарынын башында ким турат? Мамлекет турат. Мамлекетте эң маданияты бийик адамдар болуш керек. Булар акчаны бөлүш керек маданиятты биз көтөрбөсөк, биз эч качан өнүкпөйбүз. Маданияттуу адам, мисалы үчүн, карап коюңуз бар. Саясатка, бийликке келбейт го. Бизде маданияттуу адамдар келиш керек. Анткени чала сабат адамдар келип отурат. Көрүп атабыз биз канча проблемаларды депутаттар бизге мына результат эмнеге алып келди? Хаос, туңгуюкка алып келди. Эгерде бийликтин башында маданияты бийик адамдар болсо, биринчиден намысты коет алдына, улуттук намысы болот да, мындай мекенчил болот. Урдап жебейт. Анткени кое туруңуз. Анткени бул жерде мен ушуну алсам, жесем уят болот деген бул ички руханий байлыгы бийик адамдар келсе, биздин мамлекетибиз өсөт. Иштин баары, балыктын башы үстүнөн сасылат. Бул адамдардын сөзү бар экен да. Мисалы үчүн, эгерде улуттук тилиң жок болсо мамлекетте, эгерде улуттук маданиятың жок болсо, анда сен чейраңга чыгып кое бер. Бул мамлекет Манделанын сөзү. Бул мамлекет эмес деген сөзү бар экен да. Бүгүнкү күнү биздин элибиз түшүнбөй атат. Маданият бизге бүгүнкү күнү эң керек нерсе. Эгерде мисалы үчүн ушул акча менен адам сырткы келбетин гана жакшынакай кыла алса, жакшынакай костюм кийиби, жакшынакай саат тагынабы же өзү каалагандай бир татынакай кийинип алабы же жакшынакай жашайбы, бирок жан дүйнөнүн байлыгы да керек экенин адам түшүнбөй атат. Жан дүйнөнүн байлыгын маданият тарабы. Маданият кыскача айтыңыз. Маданиятта бизде эң күчтүү берилген биздин үрп адат салтыбызда. Улуттук идеологиябызда түпкүрүнүн баары ушул элгечи, улуттугубуз менен. Ушул нерседен айтардан мурда мен бир мындай өзүмө мисал келтиргим келип атат да. Жанакы бизде жанакындай да 4 ыр жаздырып, анан 5 жолу телевидение секирип ырдап чыгып койсоң эле маданият министрлиги жана маданият мыкты кызмат деген төшпөдүн бере коет да. Мына ушунун негизинде бүгүнкүдөй сыйлыктын кадыр баркы төмөнгө түшүп калды. Эмне үчүн мен ушул теманы жана Чокоевдардын сөгүнгөнүн айткым келди. Мен анчалык ага бая түшпөй эле коеюн. Мейл атасын көрүп сөгүнсө сөгүнүптүр. Эми болду, мындан кийин мынтпек эле деп койсо эле анан кийин тыйылып калса керек эле, ушун сыйлык быйылыктарын албай эле койсок болмок эле деген ойдо болдум. Анан мен балалык кездеги мен өзүм көргөн бир нерсеге мындай жетилендим да. Мен
бала кезден Бишкекке келдим. Баягы биринчи биздин айылда Марков Аямат деген акын киши бар эле. Ошол кишинин баягы китептерин чыгарып бизге алып келип өл кечесин кылганда мен ушундай болуш керек экен деп мен айылдан ошонун китебине жеткиленип Бишкекке келгем. Анан Асаба кезинде иштеп калдым да. Асабада дөө шага кишилер иштейт эле. Түгөлбай Казаков, Алым Токтомушев, Шадыбек Дүшөев, Мелис Эшимканов дегендер. Ушул Түгөлбай Казаковдун баскан турганын көрүп жүрүп, мен жаш балам да, 20-25 жаштагы балдар. Ошол кишинин туура жагын мен кабыл алыпмын да. Жаш кезде ушундай экен да. Тиги молодость демек ушундай жүрүшүң керек экен депчи. Деп ошол кишинин туура жактарын кабыл алып, мен түздөлүпмүн. Анан дагы бир жакшы көргөн кишим бар эле, ал мага маданиятты, философияны, жашоонун жакшы жактарын үйрөтчү да. Анан ошол киши бир күн буркурап сигарет чегип атыптыр. Бул киши чегип атат демек мен да чексем болбойт турбай деп мен дагы чегип алдым да. Көрдүңүзбү? Маданият күзгү деген ушунда турат да. Сени баалаган киши болсо, сен кыйшаңдап атсаң, азыркы өсүп жаткан балдар, куралчы коюп же пример дейп сөгүнөт турбай деп, булар да сөгүнөт баштайт. Мына биз сиз деле советский школаны өттүк баарыбыз. Анткени биз Бишкекке биринчи окуу жайына келгенде спортивный костюммен көчөгө чыккан уят болчу. Биз кычырап кийинип, прогулканы окумуш башчыбыз жапжашыл болчу. Жерде магазинге барып нанап келиш үчүн жакшынака кийинип алып чыктыңыз. Азыр караңызчы, мектепке кантип балдар кийинип кетти. Бунун баарын мектептен башташ керек. Эртеңки келечектин паспорту мектепте. Топтор айтасыз. Мектепте билим берүү системасы менен маданиятты көтөрбөсөк, биз эч качан коом өнүкпөйт. Анан мен айттым да, азыр биз коомдогу жаш өспүрүмдөрдү тарбиялаш үчүн демек ар бириңиздер сиздер алды артыңарды карап жүрүшүңөр керек экен. Биз мамлекетти урпактарыбызды жакшынакай таштап кетишибиз керекпи? Демек маданияттуу кишилер болушубуз керек экен. Маданияттын кызматкери деп атасыздар. Алар маданияттын кызматкери өзү. Мен билбей атам да. Сыйлык мейли, сыйлыктын кереги жок дейли. Бирок биз коомду бүгүн биз соп-сонун кылып урпактарга өткөрүп беришибиз керек. Кантип мына баскан турганыбыз менен, кыял жоругубуз менен, кылган эмгегибиз менен, анан кийин улуттук баалуулукту жаштарга үйрөтүү менен. Эң туура. Туура айтат. Темирбай акем ушунда менен айтты. Манас орден чыгат дагы теги Сороско берип эмне кылабыз? Манас биздики го. Эмне үчүн манасчыларга бербейбиз? Бир да манасчы да жок ал орден. Бир да манасчы. Айтып атпаймынбы, ошол мамлекеттин башында депутаттар деле туура мыйзамды акчага сатылбай, туура мыйзамдарды кабыл алыш керек. Улутчул болуш керек, мекенчил болуш керек, патриот болуш керек, эли жерин сүйүш керек, эмгек кылыш керек. Мына мен мисалы үчүн өзүмдүн ансамбль комузчуларымды чет мамлекетке алып барып, гран-прини алып кеттим, Великая Россияны Сочиден мисалы үчүн да. Ошондо балдардын ыйлаганын көрсөңүз, мен ойлодум, мен ошол 10 балага мен чыныгы мекенчил духту мен бердим депчи. Мен 30 жылдан бери эмгектенип ушу тарбия берип келдим балдарга. Булар уже бизди вес Кыргызстан көрүп атат дейшип. Келгенде министр даже чыгырып бир мындай жакшы сөзүн айтканга жараган жок. Анткени азыр бул Үмүт айым тупа туура айтып кетти. Министр, маданият министринде де грамотный адамдар болуш керек. Ошо киши белек маданият министричи? Жок, бул киши эмес болчу. Бул да башка күчтүү режиссерубуз болчу, Алтынбек мырза болчу. Анан кийин мен азыркы маданият министрине да жакшы нерсени айтып кеттим. Мына Нуржигит Кадырбекович мына келгенден бери эле кыймылдап атат, кылган иштерин мына экспонат тиги музейдеги эмелерди мыйзам чыгарып атат, музыкалык мектептерге көңүл бөлүп атат, аракет кылып атат. Бул кишини мындай таза, имандуу, жакшы жактарын бул киши да билсе керек, иши колунда иштеген. Темирбай акенин жана улуттук идеология деген жакка келгим келип турат да. Эмне үчүн улуттук идеология болуш керек? Эмне үчүн мен жана ушу балдарды козгодум? Себеби мына улуттук идеологиянын бир тамчысы ушу жерде турат. Биз өспүрүмдөрдү ушундай сөгүнгөнгө тарбиялай турган болсок, демек эртең ошондой коом өсүп чыгышы мүмкүн да. Биз ошон үчүн бүгүн эмнелер бар? Биз орусту туурайбыз, биз Европаны туурайбыз, биз арабты туурайбыз. Жарымыбыз молда болуп кеттик, жарымыбыз европеец, жарымыбыз орус болуп кеттик дагы кашы болуп жатып калдык. Айланайын, сен кыргыз мамлекетинде жашасаң, сенин ата тегиң Кыргызстанда жатса жеринде, сен кыргыз болсоң өзүң, Кудай берген кыргыз мамлекети, анан биз эмне үчүн башка ээрчебиз? Айланайын. Дүйнө сен орусча, арабча, Европа болбасаң азамат дебейт. Biz özümüzün madaniyatımızı dünyaya mona sonunu göstersek, Kırgızstan деген мамлекет бар екен дейт да. Ошон үчүн улуттук идеологияны кантип өнүктүрөбүз биз? Ушу азыр жакшы нерсеге кетип бартабыз да, 3-4 мындай эме кылбайчы, теманы терең алсак да.
Улуттук идеология мына жанагы айтып кеткен бул каада салт, нарк, насил бул улуттук идеологиянын фундаменти. Анан жана айтып кеттим. Тиги ким жана Курал дедиңер, Курал анан кайраткерлер буларды айтып атасыңар. Азыр эле өзүң айткандай, ошол үйдөн коомдогу тарбиянын жыйынтыгы булар. Эртеңки күн эмес, бүгүнкү күн уже жыйынтыгын көрүп атабыз, туурабы? Ийбак эле. 30 жыл тарбиялап койду бизди. 30-25 жыл мурунку тарбияны көргөндөр азыр ошолорду мында кайра коомго алып чыгып атат да. Биз бүгүнкү күндөн баштап ошол садиктен, мектептен башташыбыз керек, эмеден башташыбыз керек да. Мен мынакей быйыл уже 14-15 жыл болду да. Какшап келатам да. Мектеп программасына өткөндө да айтам. Ушу бир передача болсо эле айтып келатам. Күйгөн катын кошокчу деп коет эмеспи? Ошондой тиги Досбол Нурулу мырза мамлекеттик секретарь болуп турганда сурандым эле да. 50 мыкты фильмди Кыргыздын каада салтын камтыган, баалуулуктарын камтыган 50 фильмди мектеп программасына кийирип коюңуз. Анткени азыркы балдар китеп окубайт. Жамиланы Чыңгыз Айтматтын Жамилясын окуп кел десең, ошол 30 баланын ичинен бир айда же 2 айда окуп келет, туурабы? А ошол 60 баланы бир комнатага камап туруп баарына тең кинону көргөзүп койсоң, ошонун арасында орусу да, чечени да, татары да кыргыз болуп чыгат. Кыргыздын идеологиясына сугарылып чыгат. Кыргыздын маданиятын билип чыгат, туурабы? Мына ошондон башташыбыз керек да. Анан бул тарбия, булчу биздин азыркы жемишибиз кичинекей кездемден калчу эле. Бирөө киши келсе бар аткар дейт, иттен чыгар дейт, туурабы? Киши ара келсе сөз талашпай тияка отур дейт. Улуу кишиден сөздү жыра талашпай тияка бар дейт. Мунун баары тарбия. Мунун баары ошол адамдын калыптанышы, кийинки мамлекеттин, инсанын, мамлекеттин келечеги ар бир адамдан турат да. Ошол ар бир адам, ар бир кичинекейден тарбиясы ошол мамлекеттин жалпы формасы ошол формировать этилет да. Туурабы? Идеология. Айта кетсем ошо тармак жөнүндө. Мисалы үчүн мен өзүмдүн кандай тарбия алганым жөнүндө кыскача айта кетейинчи. Мына Каракол музыкалык Ыбырай Туманов атындагы окуу жайды бүтүп келгенден кийин, бул Бишкекке келгенден кийин, мен өзүмдү ошо бактылуу адам экенин сездим. Себеби ушундай залкарлар менен, залкар адамдардан мен билим алып калдым. Бул ким? Бул Калым Алдабасанов, Иса Акунбаев, Ирина Диркинбаева, Насыр Давлесов, Сартбаева, Кайргүл Сартбаева, жана башкалар да. Мисалы үчүн ушул эле адамдар бизди жакшынакай кылып, консерваторияны тарбиялап, бул эл артисти. Бул деген Советтер Союзунун эл артисти, бул жөн адам эмес деп. Биз ушуларды ушунчалык пир тутуп, ушуларга окшош болгубуз келип, ушулар иштегиси, бул да идеология да. Мына сыйлык деп айтылып атат, сыйлыктын маңызы ушундай болуш керек. Аларды мамлекет бир жакшынакай деңгээлге койгондон кийинки мундар ошондой болгонго аракет кылып, ошого умтулуш керек. Сыйлыктын ээлери ошо адамдар. Аларга ар дайым мисал, мыкты мисалдын катары болуп келиш керек. Мисалы үчүн мен кыска айтып коеюн. Мына байке айткан абдан туура айтты да. Мына телевиденияга эле абдан таасирлүү каада салттуу передачаларды коюш керек. Ошол балдарга сиңет көргөнүн кылат балачы. Үйдө деле ата-эне деле мисалы үчүн баласын ата-эне кылганын бала туурайт да. Ошондуктан биздин маданият министрлиги ошол телевиденияда контролдоп жакшы передачаларды, келин кандай болуш керек, ата-энени кантип сыйлаш керек, кантип бала кантип өсүш керек. Ушул жерден аябай чоң көңүл бөлүш керек. Кызыгы телевидениянын ошол эң эл көрө турган саатка жанакы секирип урдаган ырсаларды коюп коет да. Алар бир электен сурап элечи. Мааниси бар, ырлар кандай? Маданияты жок болсо, акыл билими жок болсо, ырларды алалы. Ырлар эң негизи сөзү күчтүү болуш керек. Музыкасында айтайлы таасир этиш керек. Мына ырдаганда патриоттук ырларды дене дүркүрөш керек да, баланын жүрөгүндө ойгонуш керек патриоттук сезим. Биз чет мамлекеттерге баргандачы идеология боюнча бир сөз да. Негизи эле идеология деген терминди мен колдонууга каршымын. Идеология деген бул Советтер Союзунда колдонулуп, партия бир идеологияны тандап алып, бир концепцияны тандап алып, элге каалайбы түшүрүлүп, ошо менен жашай турган термин да. Бул баягы мурда интернет жок болчу, башка каналдар жок болчу, таңуулаган термин болуп эсептелинет да. То есть таңуулаганда ага каршы чыккандардын баардыгын өзүңүздөр билгендей жазалаган, каршы чыкпагандардын баардыгы ошо менен жашаган. Идеологиянын ордуна мен сунуштайт элем, улуттук идеологиянын ордуна улуттук идея деген
терминди колдонсок, заманбап дагы. Америкада идеология барбы жокпу? Идеология деген жок. Идея бар баягы. Идея деген бар. То есть Америка бардыгыбыз биз Мен америкалыкпыз. Жок, мен америкалыкмын деген идеология. Бул да идеология да. Идеология. Идея да, идея, чоң бир идея. Ну, по крайней мере, идеология деген терминди Советтер Союзунда көп Ал идея деген сөздөн чыкканда. Анан ошол идеяны биз азыркы учурда тандап алыш үчүн коомчулуктун баардыгы талкуулап, анан ошол идея менен жашай турган кылып алыш керекпиз да. Азыркы учурда бир идеяны алып туруп мамлекет чүрө турган болсо, анын баардыгы кабыл албашы мүмкүн. И кабыл албаганга да бүгүнкү күндө баардык каналдар бар. Азыркы учурда элдин баардыгы телевидение менен гана эмес, бүт аз жаштарды көрсөңүздөр, интернет менен жашап атат бүгүнкү күндө. Аябай аралжы кылып коеюнчу. Ошон үчүн азыр бүтүп алайын. Ошон үчүн коомчулуктун баардыгы кабыл алып, ошол идея менин идеям, ошол өлкө менин өлкөм деген идея менен чыга турган бир жакшы улуттук идея. Ол идеяны талкуулаш керек. А кечээки балдардыкы хайп. Бул ал эми ал хайп. Бул ошол Американын, ошол кечеги биздин балдар Американын эң терс кандай жанагындай бейөкмөттөр болот го, эмпошниктер. Булар чыккынчылар, булар саткындар. Булар элдин саткыны. Ошолордун идеологиясын мен такыр колдобойм. Бул гей деген бул кандай мамиле, биз жок болуп кетебиз. Мен кошулбайм сиздин америкалык. Мен эң жаман көргөнүм ушу америкалык. Сиз айтып атпайсызбы, идеология мен каршымын депчи? Идеялар. Кайсы кылымды албайлы? Биздин кылым эмес. Ата урпактарыбыз тети, ата бабаларыбыз кайсы бир кылымды албайлы? Ар бир кылымдын, ар бир коомдун өзүнүн идеологиясы сөзсүз болот. Сизге жакпай атабы Советтер Союзунун идеологиясы? Бүгүнкү коомдун идеологиясын түптөйлү. Жакшылыктан түптөйлү ошону. Жок, идея деген менен идеологиянын мааниси башка го дейм. Кандай? Идеология деген бул таң улаган деген сөз да. Эл каалайбы, каалабайбы бир концепцияны алат дагы таң улайт ошонучу. Идея бул элдин баардыгы талкуулап, анан бир идеяны көтөрүп чыгып, коомчулуктан өзү чыгып, анан ошо менен баардыгы жашай турган идея. А коомдо жакшы нерсенин баарысын бир идеология кылып чогултуп туруп, ошону таң уласак, анын эмнеси жаман? Мисалы, азамат бир четинен туура айтып атат да. Фашизм болгон, билесиңер. Ал идеология, да. Мунун истогу кайдан чыкты? Муну ошол улутчулдук, улуттук идеологиянын себепкери болду. Биздин улут эң таза арийцы деп Ницше, вот философ, Фридрих Ницшенин философиясын ошонун негизинде түзүлгөн бул ошол система болду да. Муну бир четиде өтө коркунучтуу да. Биз башка элдерден өзгөчөбүз, биз асмандан түшкөнбүз, арийцы, биз гана дүйнөнү башкарабыз деген. Бул дагы ошондой идеологиянын коркунучтуу тарабы бар да. Анан бул азамат бир чети да туура айтып атат. Бул дагы бизде термин идея деген бир нерсе пайда болду дейт. Бир идея пайда болду дейт да. Бирок мына абстрактны айтып атабыз биз. Идеология деген бул абстрактный нерсе. Кургал кармалбайт эмне деген анан идея бул болсочу, бул мына идея үйдү куралчы, сонун экен, жылуу жашайт. Жакшы идея экен. Бул ошого түртө турган нерсе болуш керек. Действительный да. Ошол идеяга, максатка жетиш үчүн бир кандайдыр бир иш-чара, план дейбизби? Ушундайды Темирбек эке, алышыбыз керек. идея демек бизде болуптур. 30 жылдан бери бизде идея боло берип, жанакы балдар жанагы ЛГБТ деп коебу, балеке бастыр кызча кийинип алып, анан кийин телевидениеден саат 9-10 прайм тайм укмуштай болуп чыгып атып, идея кылып, укмуш кийинип атып, кыйчык кылыпчы. Ошентип атып биздин балдардын көбүн бузду. Туура. Идея кыска моерден кийип алып көчөдө жүргөн кыздарыбыз менен идеяны буздук. Идея болду бизде. Дагы эле сиңип келатат. Улуттук баалыкка кылсак болбой беле? Бул баягы сиз айтып аткан Ал идея эмеспи? идея эмес, бул көрүнүш тока. Коомдо болуп аткан ойлоп тапкан жок. Ал эми баягы сырттан келген, батыштан келген жаман модаларды бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз тууруп аткан мезгил. Ал сырткы факт. А бул идея да чыгып атат да. А Ооба, мында кийсем эмне болот деген идея бул ойлонуп табылган нерсе да. Биз батышка баягы багытталбайлы. Орус тарапка багытталбайлы, Кытай тарапка багытталбайлы. Араб тарапка да багытталбайлы. Араб тарапка багытталбайлы. Өзүбүздүн ичибизден чыккан каныбызда бар, генибиздеги бар, баалоогубузда бар, улутубузда бар нерсени талкуулап ошону алып чыгып, анан ошо менен жашайбыз. Эмнеге алып чыга албай койдук? Ушул 30 жылдан бери эмне үчүн алып чыга албай койдук? Себеби 30 жылдан бери мамлекетте эмнелер болду? Адам мамлекеттеги Бүгүн алып чыга. Бай. Дүйнөдө кайсы мамлекет бай? Америка, Кытай.
ошолор туурайбыз да. Туурабы? Ким бай болсо, материалдык интерес деген эң азыркы биздин учурда материалдык байлык андыгып планга чыгып кетти да. Дагы бир нерсе эске алып коюңуз. Бүгүн ким бай? Коррупционер бай, Анан коррупционер айылына барып алып, жылкы союп элине бар депутат чай берип койсо, ошол жердеги балдар, мен ушундай паланча агамдай болушум керек, мен дагы барып таможня иштеп байышым керек деп атат. Эч ким мугалим болгусу келбейт. Мисалы үчүн искусство тармагында эле, музыка тармагында эле ушундай балдар бар, билими жок, бирок арга жактарда дырдап жүрөт, элге таанылган. Аны мен аларга суроо бергем да. Эмнеге сен ушу музыка сен багып аткандан кийин, сен үй бүлөңдү багып аткандан кийин, балаң багып аткандан кийин, эмнеге сен билим алып, бул тармакта билимдүү болуп, өзүңдү өстүргүң келбейт деген суроону берген балдарга. Алар айтат, мага эмне кереги бар дейт. Мен и так эле таап атпайм акчаны. А мен окуп эмне кылам? Мен аяка барып көрдүм, тиги башың айланат экен, ал нотаны түшүнбөйт экенсиң, мага кереги жок экен. Жеңил желпи. Бул дагы болсо бүгүнкү коомдогу болуп аткан көрүнүш бул дагы. Бул жерде эң негизги чоң проблема бул мамлекет башындагы күчтүү лидер керек да. Ошол жана айттым го, ошол бар жокту камтый турган ошол адамдар, депутаттар күчтүү мыйзамдар, туура мыйзамдарды жазыш керек. Коррупция болбой турганчы. Маданият кызматкерлер, мен сизге бир нерсе суроо берип коеюнчу. Мен ушу маданият деген өз эмне кандай түшүнсөк болот ошону. Маданият деген бул тарбиялоо. Мисалы үчүн акыл эс, мисалы үчүн эмнеге маданият министри деп койдук? Бардык нерсе маданият жагы, мисалы үчүн адамдын алып жүрүшү, басып турушу, бул маданият экиге бөлүнөт. Руханий маданият жана материалдык болуп. Эң негизгиси ошо руханий маданият күчтүү болсо, азыр материалдык маданиятка өтүп кеткен бар. Руханий маданият күчтүү адам, бунун ички дүйнөсү күчтүү болот. Бул бийик болот. Бул эч качан алданбайт. Арам менен адалды маданият эми бул жана биз арабтарды мындай кичине түртүп атабыз, тараптардын эмесинен. Бирок көпчүлүгү арабтардан келгенде маданият деген бул Мединадан чыккан да. Ошол иман менен маданият ташты экөө бир эле десек да маданият деген маданият менен өзүн адамдын өзүн алып жүрүүсү бул башка нерсе. Бул башка нерсе да. Саясий маданият деген бар, мисалы физикалык маданият башка нерселер бар да. Ошон үчүн маданиятты мындай биз жалпылап айтпай, жалпы сөз да бул. Анан азыр биз Курал Чокоев менен тиги Кайрат Пирмердиевден эле келген нерсе да. Ошондон сөз чыгып атат да, канчалык деңгээлде өздөрүн туура алып жүрдү. Биздин маданиятыбызда бар. Мисалы, ушул коомду талкуулаган эле жетиштүү болчу Өкөнөч. Ооба. Анан ата энесинен аалап келтирип атат, туурабы? Бул ата энеси тарбия көрдү эле, ата энеси бар немеби деген. Эң чоң жазалоо мына ошол да. Анан баягы маданият министри сөкпөйбү, анан каяка карап атат, тиги бу деген бул болбогон нерсе да. Ошолор мына мисалы ошол Кайрат Пирмердиев, маданият министрлиги көзөмөлдөшү алардын дагы кантип көзөмөлдөйт байке. Мына көзөмөлдөгөн ошо болуп атат. Алып коебуз, аны урганы да жок. Жок, көрдүңүз, байке туура айтып атат. Анан мисалы туура айтып атат, жана туура. Ошол мисалы менин оюмча да ошол аксакалдар, ошол Курал, тиги Кайраттар урматтап сыйлаган аксакалдар эле жыйналып эле бала эмне кылганың десе жерге кирип кетет. Мына ошол заманда жерге кирип эми ал бул эми кыргыздын укара жана идеологиясы деп атпайбыз, каада салтына ылайыктуу ошондой жаза деп айтабыз. Байке, ал аксакалдар кай жерде курултай болсо, кай жерде кошоматчылык болсо, ошол жака чуркашат. А мындай тарих жок, бул адамдар коом жазалады. Ооба. Коом аябай талкуулады. Бирок алар дагы кыргыздын атын чыгарып жүргөн, бир чоң сахналарды ырдап жүргөн кыргыздын азаматтары. Эми баягы мүдүрүлбөс туяк болбойт. Жаңылышты. Жаңылбас жаак болбойт дейт. Алар жаңылды, кечирим сурады, коом алдында кечирим сурады. Ошондуктан эми кыргыз эл айкөл элбиз. Аны кечирип, жигиттер чыгармачылыгыңарды ийгилик болсун деп бир жакшы жакка тарталы, аларды басынтып, бурунтуп, сак эртең чыгармачылыктан кетип калса, Кайрат дагы бизге баягы керек бала. Макул. Куралда керек бала. Азамат мырза, мен бир нерсе айткым келет да. Биз далай жолу оозубузга кирен айтып, анан кийин кечирим сурап коюп эле жүрөбүз да. Кечирим сураганда толуп кетти. Биздечи. Кээде мына ушундай токмокту көрсөтүп, шыйракка катуу бир чаап коюп болсо, булар эртең эле кечирим сурап коюп, мен деле мүтүрүм дегендер көбөйүп кетиши мүмкүн деп атам да. Маданият эң биринчи үй бүлөдө болуш керек. Мына бала төрөлдүбү? Төрөлгөндөн баштап
атасы, энеси, тегереги, чөйрөсү акырын аста ошону жакшылап тарбиялап алыш керек. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бала эне атасы жумушта чуркап жүрүшөт, балдары каралбай калат, мектепке, садикке алып барып беришет дагы. Андан кийин сиз эмнеге биздин балдарды тарбиялабай атасыз? Сиз эмнеге биздин балдарга мындай кылбай атасыз деп мугалимдерге налат кылышат. Бүгүнкү күндө мына маданият бүгүнкү күндө ошол көрүнүш болуп атат. Мисалы үчүн Курал менен Курал Чокоев менен тиги балдар жанагындай көрүнүш кылган экен, маданият министрлиги домага тартып атат. А эмнеге ошол көрүнүш болбош үчүн алардын ата-энеси чын эле каякта жүрдү деген сөз бар да. Эмнеге эгерде ата-энеси мындай кылба, тигиндей кылба, момундай болушуң керек тарбиялаганда, барким Курал бул жолго түшпөйт беле деген сөз бар да. Эң биринчи үй бүлөдөн башталыш керек маданият. Мен айтып кетейин дегеним, бул жерде саясат бар жокточу. Мына жаштар 30 жылдан бери деградацияга келдик деп коелу, мына деградация. Ата-энелер баары балдарын тыштап Россияда жүрөт. Мына жаман Россияга барып акча таап иштеп келатат. Анткени биздин мамлекетибиз бага албай атат. Же туура эмес айтып атат. Туптуура айтып атат. Бар жогу айланып келтирип мамлекетке такалып. Мен эже мисалы үчүн мектепте иштейт. Аларга көп налат кылышат. Эмнеге силер биздин балдар мындай тарбиялап атасыз? Эмнеге биздин балдар мындай кылып атат? Эмнеге деген? А эмнеге ата-энелер ошол жоопту кылбай атабыз биз бүгүн? Маселе мына ошондо турат. Мына айтайын. Ата-энеси тыштап кеткен балдар, мен мына балдар тагып жүрөм. Сабактан чыгып туруп эле компьютерлик оюндарга кирип кетет. Бул компьютер оюндарды ким колдоп жүрөт? Ошо депутаттар, казинолордо. Анын кандай түрү бар анын ичинде? Эми бул келечек каяка баратат? Биз кантип келечегибизди сактап калабыз? Кимге ишенебиз? Кантип биз эми баягы баардыгын жыйынтыктап келип акыры баягы саясий системага келе атабыз да. Башчыларга келе атабыз. Орустарда жакшы сөз бар, надо строго наказывать лидеров за то, что показывают плохой пример народу деген. Бүгүнкү күндө балдарыбыздын баардыгы ким болобуз дейт? Депутат болобуз дейт. Президент болобуз дейт. Кантип жетесиң дейт, ага эртең бир $100,000 тапсам, $200,000 тапсам депутат болом. Элдин эң күзгүсү болом деген бүгүнкү күндө идея пайда болуп калды бүгүнкү күндө. Баалуулуктар ушундай болуп калды. Үй бүлө баалуулуктары жоголду. Байке, ини баалуулуктары жоголду бүгүнкү күндө. Эже сиңди баалуулуктары жоголду, ата-эне баалуулуктары жоголду. Ошолордун баардыгын алып келиш керекпиз. Алып келүүгө бүгүнкү бул убакка чейинки аракет болду. Бир канча идеялар болду. Эң чоң маселе ар бир 3 жылда бүгүнкү күндө ошол идеологиялардын баардыгы кайра жокко чыгып, жаңы бийлик келип, кайра жокко чыгып, кайра жаңы бийлик келип, ушул абалга келдик азыркы учурда. Ушундай болуп калды да. Эми мен дагы бир нерсени айткым келип турат да. Кечээ мен соцсеттен окуп калдым. Мен азыр баары соцсетти карап алып ошодон оюбузду оңдоп түздүп атпайлыбы же ошол жака бурулуп кетип атпайлыбы? Маданият министрлигинин кереги жок. Керек болсо аны экономика министрлигинин бир бурчуна эле киргизип койсо боло берет деп атат да. Керекпи, керек эмеспи маданият министрлиги? Маданият министрлиги керек. Анан ал бюджетти жөн эле жеп атат. Баягы азыркы учурда маданият министрлигинин коом мындай билбеген, талкуулаган көп багыттары бар. Тарыхый маданий эстеликтер бар Кыргызстан боюнча. Ошолордун баардыгын сакташ керек бүгүнкү күндө. Чыгармачыл адамдарга кам көрүш керек. Чыгармачыл имараттардын баардыгын жаңылаш керек. Китепканалар турат, окуу жайлары турат, консерваториялар турат, музыкальный школдор турат. Ошолордун баардыгын бир министрлик башкарыш керек жана ошону жакшы бир деңгээлге алып келиш керек. Канча акча жейт бир жылда? Бир жылда 1,7 миллиард сом жейт. Бирок 93% ошол айлык акы. Бүгүнкү күндө чыгармачыл адамдарды колдоого, чыгармачыл адамдардын жаңы долбоорлорун каржылаганга жок. 0 сом. Мына азыркы министрибиз Нуржигит Кадырбекович өткөндө бир долбоорду ишке ашырды, спонсорду таап, маданият кызматкерлерине үй алып берем депчи. Эми тилекке каршы башка министрликтер маданият министрлигине экеси көп акча алат, туурабы? Туура. Бирок Кыргызстанды дүйнөгө таанытыш үчүн, кыргыз мамлекети, кыргыз өлкөсү болуш үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн маданияты болуш керек. Ар бир мамлекеттин өзүнүн үрп адаты, каада салты, улуттук бир баалуулугу болуш керек да. Демек, сууну мына маданиятка куюш керек болчу. Эң биринчи мамлекет эмнеси менен таанылат? Өзүнүн маданияты менен таанылат. Өзүнүн спортчулары менен таанылат. Андан кийин анан башка тармактар менен таанылат. 2020-жылы ковид учурунда Кыргызстандын бюджети примерно где-то бир 35 миллиард сомго чейин жоготту. Маданиятка берген бюджет 1,7 миллиард сом. Элестетсеңиз, эгер ковид болбосо дагы ошол акча маданият министрлигине эмес, башка биз жактарга кетмек. 30 миллиардка жакын. Мен сурандым өкмөттөн бир канча жолу. Бир 4 миллиардка жакын жыл сайын маданият министрлигин каржылап койгулачы. Бир 3-4 жылдын ичинде имараттардын баардыгын жаңылап,
кызматчылардын баардыгына колдоо көрсөтүп жаңы долбоорду түрткү бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот эле десем, бүгүнкү күнгө чейин мынакей андай көңүл бөлүнбөй келатат да. Ошентип туруп анан кийин сен жанакындай сөгүнүп хайп кылбай, жөн жүр дегенге да болмок, туурабы? туура. Керим азыр бир нерсени эметип коеюн, азыр рас жакшы коютты козгоп кетти да. Мына биз ушул жигиттерди сөгүп атабыз, урушуп атабыз, коом. Бул дагы жакшы нерсе. Кайдыгер калбай коом өзүн тазалап, өзүн тарбиялап атат да. Эми ошол эки жигит ковидтин учурунда чуркап жүрүштү да. Туурабы? Эсимде да. Вот ошол Кайрат, тиги жанагы Курал деген жигиттер эсимде. Мындай дарылангыла, тигиндей дарылангыла деп чуркап жүрдү. Аны да унутпашыбыз керек да, туурабы? Ошо биз сөгүп аткан жигиттер ошол убакта чуркап, рисковать этип чуркап жүрүштү. Аны да унутпашыбыз керек. Кашыктак чогултканды чөмүштөп чачтың дейт. Туура. Асын жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бирок аста. Туура, Керим, буга да каршы эмесмин, бирок адамдын жаман жагы да бар. Бирок жакшы жагы да бар да. Ошол жакшы жагын көбүрөөк айта жүрсөк, бул дагы жаман эмес да. Анан алардан үлгү ала турган жактар да бар. Ошол убакта кыйын болуп аткандардын дала үйүндө отурушту, туурабы? Алар болсо ошо жакшы болсун, эртеси жугуп, ооруп, өлүп калабыз дебей, ошолор да чуркап жүрүшү. Бул жерде дагы болсо дагы бул могу хайп деп сиз айтып атасыз, хайп деп айтып атам. Азыр ошо хайптын артынан анча-мынча жамбак болуп аткан да адамдар бар да, мисалы үчүнчү. Балким ушу Курал ушинтип ойлонгондур да. Хайп жакшы турбайбы? Хайп кылсаң акча таап турбайсыңбы? Элге белгилүү болот экенсиң. Ошонун артынан өзүнүн жакшылыгы бар турбайбы деп ойлонгондур. Бул туура эмес нерсе экенин биз дагы даңазалап бүгүнкү күнү коом биз жок, бул туура эмес нерсе деп айтып атабыз да. Ушуну да биз түшүндүрүшүбүз керек. Мен дагы ошо сиздин оюңуздан бир нерсе түшүп келди. Ошол балдар ошо хайп деп жана сөгүнгөндүн ордуна кыргыздын укмуштай эл билбеген, унутулуп калган сөздөрүн айтып хайп кылганда кыргыздын сөздөрүн айтып. Ондо сон болмок. Эми ал коомдук хайп болбой жатат. Болбойт экен өзүнчө. Кыргыздын сөздөрү унутулуп кетпеди. Курал продуктун жасап атканда билген хайп болорун. Буну чыгарып атканда да билген хайп болорун. Бирок ошол убакта мынчалык резонанс болорун сезген эмес да. Анткени биздин ката кетирди, кечирим сурады, долбоорун жаап салды. Балдардын шагын сындырбайлы. Маданият министрлигинен да аны жазала деп суранбайлы. Биз сурамайбыз, маданият министрин айтып кетти. Бизде убакыт бүтүптү. Бизде убакыт бүттү. Жасаласа ага сөзсүз, ага да урматтуу коноктору, келтиргениңиз үчүн чоң рахмат. Биз маданият темасын дагы көп кылышыбыз керек экен деп ойлойм. Анткени Кыргызстан келечеги үчүн маданияттуу болушубуз керек экен. Биз ар дайым Кыргызстандын келечегин кеп кылабыз. Кийинкиде көрүшкөнчө бар болуңуздар.